Түкүрбө, какырба, көрүнгөн жерге заара ушатпа. Бул оору, чындыгында оору. Урматтуу жигиттер, мага төбө ашу мисалы бишектен Ошкоштон бишеге каттагандар, төбө ашу мен мазар деп коем да. Чындыгында өлбөгөн адамдын өзү калбады окшойт ал жерде. Канчалаган бир өлгөндө бир степ адам авария болуп өлөт да. Ал жер мүрзө. Эгер да мында эч бир касиет жок, бирок касиет бар деп ойлогон адамдар дагы бар да. Анын мүрзөнүн үстүгө заара ушатасыңбы? Жол катары канчалаган адамдардын фамилиясын жазып койгон. Анан көрүнгөн жерге какырба, түкүрбө, заара ушатпа деген мааниси, мисалы сөөк турат, жерде мынандай чоок бар, күл бар. Ушундай жерлерде жин болот. Ээн талалар, мынандай ээн талаларда жин болот. Сиз мисалы бир сөөктүн үстүнө заара ушата турган болсоңуз, ошол сөөктү жин жеп жаткан болсо, сизге кандай мамиле кылат жин? Көптөгөн оорулар, кээде бут ишип кетет, кээде кол ишип кетет, кээде диагнозу жок, медицинада тасталбаган оорулар сизге келет. Неге? Сиз көрүнбөгөн жиндерге зыян берип койдуңуз, алар да сизге зыян берип койду да. Демек, көрүнгөн жерге түкүрүп, какырып, заара ушатуу туура эмес. Ушул жерде сунушум, колунда барлар, мүмкүнчүлүгү барлар, же ошо төбө ашууга жолго жакындар, жолго мүмкүнчүлүгүңөргө жараша комфорт кылып дебейбиз. Даратканаларды, ажатканаларды кылып койсо, бул нур үстүнө нур болот, сооп болот. Кадимкидей сооп бул. Өзбекстанга барсаңыз, ажаткана кылып, аны тазалаш боюнча кадимкидей эстафета да, жарыш да, сооп бул. Соопто жарышалы экен дешим.